Орозайым Нарматова келерки 5 жылда дагы бир дипломду болуп кайтып келем. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан оппозициялык партиясынын экс-депутаты Орозайым Нарматова парламенттеги мандаты Айгүл Айдаровага өткөрүлгөнү боюнча комментарий берди. Бул тууралуу Нарматова Facebook барагына жазды. Нарматова мандаттан ажыратылганына байланыштуу сотко кайрылбаганынын бирден бир себеби Айгүл Айдарова экенин айтты. Анын айтымында жаңы депутат айым өзүнө караганда күчтүү, билимдүү, мамлекеттик кызматта иштеген дасыккан адис. Бүгүн менин партиялашым, пикирлеш эжекебиз Айгүл Айдарова кезектеги депутат болуп катталды. Мен келерки 5 жылда Айгүл эжемдин жашына жеткенче дагы бир дипломду болуп, араңыздарга кайтып келем деп жазды ал. Нарматованын айтымында соттошуудан баш тартканына карабастан башында Исхак Масалиев турган бүтүн Кыргызстан фракциясынын аксакалдары мыйзамдуулук, жогору турушу керек деп чечип тийиштүү органга кайрылышкан. Ал мындан кийинки териштирүүлөр мыйзамдын алкагында уланаарын дагы белгиледи. Мага эмне мен алек болосуң деген суроолорду берип жатасыздар. Мен ден соолугумду чыңдап, саякатка чыгып, дүйнө кыдырып, дем алайын деп жатам. Жакындарымды жоготкондон бери моралдык жактан кыйналып кеттим. Мага дем керек болууда. Бирок ар дайым эфирде болом деп түшүндүрдү Нарматова. Экс-депутат Айдаровага ийгилик каалап, эми бүтүн Кыргызстан партиясы трибунадан мыйзам үстөмдүгү кандай болушу керектигин көрсөтөрүн айтты. 25 январда БШКнын жыйынында Жогорку кеңешке бүтүн Кыргызстан партиясынан жаңы депутат Айгүл Айдарова келери белгилүү болгон. Ал партиялык тизмеде кийинки сапта болчу. Алда аял киши. Андыктан мыйзам боюнча Нарматованын мандаты Айдаровага өттү. Айгүл Айдарова Чүй облустук ички иштер башкармалыгында тергөөчү болуп иштеген. Парламенттик шайлоодо милициянын тергөөчүсү 546 добуш алган. УКМК мамлекеттик кызматкерлердин жасалма дипломдору аныкталууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан текшерүүнүн жүрүшүндө ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчилигинен милициянын полковниги жана эсеп палатасынын аудиторлорунун биринин жогорку билими тууралуу дипломунун күмөндүүлүгү боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Алынган маалыматтарга ылайык аталган жарандар кадр бөлүмдөрүнө Россиянын жогорку окуу жайларынын биринин юриспруденция адистиги жана Тыныстанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги боюнча аяктагандыгы тууралуу дипломдорун беришкен. Азыркы учурда бул фактылар боюнча текшерүүнүн материалдары мыйзам чегинде тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн УКМК тарабынан каралып жатат. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломдорун жана жарандыгын текшере турганын билдирген. Маалыматка ылайык бул жараян 24 январда башталып, жалпы 3 айга созулат. Анын алкагында бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин өздүк иштери жана билими тууралуу документтери текшерилет. Мындан тышкары текшерүүгө жергиликтүү жана шаардык кеңештердин депутаттары, Жогорку кеңештин депутаттары, укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарынын кызматкерлери дагы алынат. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январдагы отурумунда Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованын мандатын жокко чыгарды. Мындай чечимге Нарматованын жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганы жөнүндө УКМК менен билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы негиз болду. Ошондой эле диплом чырына байланыштуу БШК Рыскелди Момбековду кайра шайлоодо Жогорку кеңеш депутаттыгына каттоодон баш тартуу чечимин чыгарган. Булак поликлиника. Майрам Акаева Кыргызстанга келди. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевдин жубайы Майрам Акаева Бишкекке келди. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Алдын ала маалым болгондой, Майрам Акаева жана уулу Илим кечээ түнү таласта каза болгон. Энесин акыркы сапарга узатууга келди. Бирок Аскар Акаев келген эмес. Белгилүү болгондой, Майрам Акаева Бишкекке бүгүн саат 15:00 чамасында конуп, азыр таласка жол тартты. Эске салсак, Акаев былтыр август жана декабрь айларында 2 жолу Кыргызстанга келип, кумтөр иши боюнча сурак берип кеткен. Ал эми жубайы 2005 жылкы марттагы революциядан бери келе элек болчу. Булак аргумент кейжи. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаарынын Свердлов жана 1-май округтары боюнча кайра шайлоого катышуу үчүн арыз тапшырган 32 талапкердин 18-ин каттады. Учурда каттоо иштери уланууда. Ошо кандидаттарды каттоодон арыздарын кабыл алып атабыз да, ошол эле убакта алардын
ошол мыйзамда көрсөтүлгөн тийиштүү талаптар бар. Жогорку билими болсун деген сот толбогон 25 жаштан өйдө деген ошол боюнча биз тийиштүү жерлерге кат жөнөтүп туруп ошолорду текшерип атабыз. Жогорку билими барбы жокпу, соттолуусу жокпу деп ошол. Анан дагы мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар бар. Жана күрөөсүн төлөш керек ушундай немелер. Ошолордун баарын тең аткаргандан кийин анан биз талапкерлерди каттайбыз. Кимдин ошол мыйзам чегинде көрсөтүлгөн талаптарга туура келгендерин кандидаттардын баарын тең бүгүн каттоодон өткөзүп атабыз. Бишкек шаарынын административдик соту Рыскелди Момбековдун Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарууга байланыштуу арызын канааттандырган жок. Бул тууралуу БШКнын өкүлү кабарлады. Рыскелди Момбековду катталаган себеби мыйзамда жанагы айтылып кеткендей жогорку билимдүү болуш керек деген мыйзамда көрсөтүлгөн. Эми бүгүнкү күнү баарыбызга эле белгилүү болуп калгандай, Рыскелди Момбековдун жогорку билими жок болуп чыкты да. Бизге тапшырган документтерин тапшырганда биз ага ошондой кат жүзүндө жибергенбиз. Ошол тийиштүү документтерди алып келгиле деп, бирок ал тийиштүү документин алып келген жок. Биз Билим берүү министрлигине дагы ошондой кат жөнөткөндө кайрадан эле ошондой жооп келди. Эч кандай диплом берилген эмес, жогорку билими жок деген. Ошонун негизинде биз анын кандидатурасын каттоодон баш тарттык. Момбеков БШКнын чечимин жокко чыгаруу арызы менен Бишкек шаарынын административдик сотуна кайрылган. Анын дипломуна байланыштуу маселе былтыр парламенттик шайлоодо да көтөрүлгөн. Боршайком өткөн жылы Момбеков Социал-демократтар партиясынан талапкер кылып каттап, 24 ноябрда кайра аны жокко чыгарган. Мындан улам билими бар жарандар гана жогорку кеңешке баруусу керектиги тургундар тарабынан айтылууда. Эми азыркы шайлоого кайра талапкер болуп, баягы мурда өтпөй калгандар, андан кийин жанагы соттуулугу барлар, иши текшерүүдөгүлөр, балким даже фальшивый диплом барлар да коюп атат да. Мен айтар элем, өзү бизде закон өтө жумшак экен. Раз коюп өтпөй калдыбы, мурдагы талапкерлер кайта койбош керек эле. 2021 жылдын 28 ноябрындагы шайлоодо номер 27 1 май округу жана номер 29 Свердлов округу боюнча баарына каршы деген добуштар эң көп болгондуктан быйыл 27 февралга кайра шайлоо дайындалган. Айбек Исабеков, Забирбек Тойчубаев, Регион.